Кыргыздын кеги 40 жылда болсо, азыр кыргыздын карызын 40 жылда болсо да алып беребиз. Мисалы, Мукаев Качкынбек Жумагулович деген 40 жыл мурда эле 1986 жылы. Гүлайым деген ошо кездеги эле жесир 5 баланын энеси Гүлайымдан Жигули алат. Жигули ВАЗ Жигули. Ошо кездин курсу менен 4000 рубльга балашат. Ого, ал кезде 4000 рубль деген 86 жылы ошо Бишкекте бир үй келчи. Нормальный бир үй келчи 4000 рубльга. Анан ошону алат дагы, ордуна паспортун таштайт дагы, Качкынбек атына жазса качып жок болот ошонун бери. Ошонун бери 40 жылдан бери жок. Мына көрүп койгула, зато фотографиясы бар. Ошо алган паспортуңду сен залогуңда, паспортунда фотографияң. Мукаев Качкынбек Жумагулович. Уяты жок, уятсыз. Мына көрдүңбү? Уятың жок сенин. Болбосо эмнеге эркек башың менен Гүлмира деген жесирди алдап качып жүрөсүң. 40 жыл өтө көп срок да бул. 40 айда бер кутушуң керек болчу ошо кездин асасы менен. Юбка кийип алдың беле жемне? Эркек намысың жокпу жемне? Шымды чечип салдың беле? Юбкачан жүрөсүңбү? Бер да деди кутулуп. Гүлайым деген жесирден. Анан ал кезде эсиз менен Америка тирешип турган 4000 рубль, почти 4000 доллар болчу. Доллар к рублю болчу, бирдей барабар болчу. А кийин эле башаламан болуп кетти баары. Андыктан Мукаев Качкынбек, мына көрдүңбү? 40 жыл болсо да кыргыздын кеги дейт. Аркадан келип куйтму. Карсын доолайт, берип кутулуп койгонуктун да Гүлайымдан. Биздин маалыматтар боюнча бул азыр Балчыда жашайт. Мукаев Качкынбек. Ошон сен берип кутулмайын, могу сени уят кылган видео ар бир чөнтөктөн, ар бир соткадан чыгып уят болуп тура бересиң. Уктамы? Мукаев Качкынбек. Мына көрүп кал ошо кишини.